29 октябрь бүткүл дүйнөлүк инсульт оорусуна каршы күрөшүү күнү. Дүйнө жүзүндө ар бир 3-чү адам инсульт дартынан бул дүйнө менен кош айтышат. Бул дарт мээдеги тамырлардын бири жарылгандан, кан тамырда кан уюп калгандан улам пайда болот. Канткенде дарттын алдын алууга болот. Дарылоо кандай жүргүзүлөт, белгилери жана бейтапка биринчи жардам кандай көрсөтүлөт? Бүгүнкү көрсөтүүбүздө сиздерге толук маалымат берүүгө аракет кылабыз. Бул максатта биз Бишкектеги улуттук госпиталга карай жөнөдүк. Саламатсыздар. Тургунбаев Жамалбек Жумадылович, улуттук госпиталдын номер 3 неврология бөлүмүнүн башчысы. Биздин бөлүм бул илгертилгис жардам көрсөтүүчү бөлүм болуп эсептелет. Бул бөлүмгө негизинен ушу кескин түрдө пайда болгон неврологиялык оорулардын баарысы мына ушул жерге Кыргызстан боюнча Бишкектен, анан Кыргызстан боюнча барлык оорулар мына ушу биздин бөлүмгө келип жатышат. Ошонун ичинде жана кескин түрдө пайда болгон шал оорусу, мындайча айтканда инсульт оорулары мына ушу биздин бөлүмгө келип түшүшөт. Биз азыр кабыл алуу бөлүмүнө, анан кийин реанимация бөлүмүнө баратабыз. Анткени биринчи келген оорулардын баары кабыл алуу бөлүмү аркылуу реанимацияга түшөт, анан кийин бөлүмгө которулат биздин. Мына азыр мына биздин бараткан кабыл алуу бөлүмү болуп атат. Мына ушул жерде ооруларды кабыл алышат. Саламатсыңар. Келчи, апкел, снимай апкел. Мына бул киши жаңы келип түштү. Айтып берчи, кандай деди? Поликлиникадан обследование өтөп моторунан тазия болуптур. Там анамнезинде сумкасын жанында өсмүктөр жок экен да. Сумкасында эмес бар экен. Опкорго оны омузга төкчүрөт, дальше обследование. Буларны кымес мели. Кымелага ишти кылбайт, Давлениеси 220. 220 да? Анан жана сахары да жогору болгон да? Сахары 20 экен. Систематически жиберген экен. Как вас звать? Сүйлөй албайт. Айта албайт да? Покажите язык. Инструкцию выполнять это так, частично. Так, ну-ка, поднимите руку. Можете вверх поднимите? Поднимите вверх. Вот так. Держите. Ну вот, что-то, да? Отпустите. Не надо расстраиваться, не надо. Мына бул ушул жерден кабыл алуу бөлүмү. Бул жерден ооруларды мынакей дежурный дарыгер келип чыгып, бул жерден көрүп, анан кийин чечет. Кайра жандандыруу бөлүмүнө киргизеби же бөлүмгө киргизеби, бу жерден чечилет. Бул больной эми жаңы инсульт, жаңы болгон инсульт менен келип атат. Бунусу палата интенсивный терапияга жаткызабыз да. Жүрүңүздөр, эми мынакей реанимация бөлүмү бул. Саламатсыздар. Мына бул азыркы бул бөлүм реанимация бөлүмү. Жанагы кыйын оор акыбалда келгендер биринчи кезекте мына ушул жерге бөлүнөт. Анан бу жерде жатып, өзүнө келгенден кийин анан кийин бөлүмгө которулат. Анан бу жерде 6 койка турат. 6 койка турат бу жерде. Ар дайым дежурный реаниматолог ушул жерде көзөмөл карап, 2 медсестра, 1 врач ушул жерде кабыл алып турат бу жерде. Анан дагы бул бөлүмдүн эле нары жагында
палата интенсивный терапия деп коебуз. Берде реанимацияга кайсы учурда түшөт. Качан эң оор акыбалы же кан айлануу системасы бузулганда, же болбосо дем алуу системасы бузулганда бул реанимацияга түшөт. Калган учурларда жана палата интенсивный терапия деген палатабыз бар. Ошол жерге түшөт. Ал жерде дагы эсине келгенче оор акыбалдан чыкканча ошол жерден кармалат, анан кийин бөлүмгө отурулат. Инсульт деген бул эми кескин түрдө пайда болот. Мына биз жанагы эшикте көргөн оорулуу, мисалы, поликлиникага көрүнөйүн деп келгенде, көрүнөйүн деп келип эле ошол жерден сүйлөй албай калган. Сүйлөй албай калып, анан бир жак өрөөнү оң тарабы иштебей, мына тырышып, колун иштете албай ошол жерден калат. Ошол жерде карасак, давлениясы 200ге чейин, 200дөн жогору болуп көтөрүлүп кеткен экен. Анан ошол жака тиги тез жардам клиник менен чакырып, машинасын чакырып, ошолордун жардамы менен алып келди бул жерге. Эми ал сөзсүз түрдө палата интенсивный терапияга жаткырылат ошондо. Инсульт кескин түрдө пайда болот. Кескин түрдө пайда болот. Эмнеден пайда болот? Кандай гана акыбал болбосун, күнү түнү кандай айрыкча инсульттун пайда болгону баягы стрессовый фактор. Ошолор күчөтөт да. Кимдерден күчөтөт? Айрыкча жанагындай ошо кан тамыры, кан басымы жогорулардыкы. Вот ошо кан басымы жогорулардыкы. Ошолор өздөрүн карашпайт. Давлениясы жогору болот. Качан гана кризис үчүн жоготуп аткандан кийин барат. Ошол убакта андан кийин баягы алдын албай инсультка өтүп кетип кеч кайрылышат да негизинен. А инсульттун негизги белгилери бул болсо кандай гана акыбал болсун жөнөкөйлүшүдө. Бунун кескин пайда болот. Эки түрү болот негизинен инсульттун. Ишемикалык анан геморрагикалык деп коет. Геморрагикалык дегенде аябай мындай бурный бир заматта эсин жоготуп, жыгылып, кусуп, көңүл айнып, баш айланып, эсин жоготуп, талмада болуп калышы мүмкүн да, ошондой да болуп калышы мүмкүн. Аябай баягы тынчсызданып гана акыбал болот. А экинчи түрү ишемикалык деген, ишемикалык болсо бул салыштырмалуу геморрагикалыкка караганда бул жайыраак болот. Мына сүйлөп отуруп эле сүйлөй албай калат. Көрүп, карап, китеп окуп отуруп деле көзү начарлап кетет. Баш айланып кетет. Бети кыйшайып калат. Бир жак колу мисалы бирдеке алып келатса же болбосо иштеп атса, ошо колу бир жак өрөөнү бир капталы же бир капталы ошондой болуп туруп иштебей калат. Анан ошол убакта эле булар баягы отуруп калыш керек да, сөзсүз түрдө отуруп калып туруп, тезирээк баягы скорыйды же дарыгерлерди чакырса, анан ошонун рекомендациясы менен сөзсүз түрдө ооруканага жаткызылыш керек булар. Кан басымы нормалдуу, нормада жүрсө деле болот. Анткени анда берде башка бир причина да болушу мүмкүн. Эмне? Көбүнчө бул жерде жанагы атеросклеротический бляшки. Же болбосо жанагы жүрөк оорусунун бузулушу, ошо клапанный структуралардан, ошолордон аритмиясы бар. Ошол жерден кандайдыр бир бүртүкчөлөр, кан бүртүкчөлөрү барып туруп, кан тамыры менен барып, мээнин кайсы бир кан тамырын бар бүтөп калат да, анан ошодон пайда болот да. Анан провоцирующий фактор дегеним, жана стресс факторлор көбүнчө ушуну провоцирует этет да. Мындай. Көздү ачыңызчы. Мени караңыз. Көрүп атасызбы буну? Мындай караңыз. Ач көздү. Көздү ачыңыз. Сходящий демек косоглазие экен. Кан басымы жакшы бунуку да. 160. Не менен иштеле бул? Ишемический инсульт. Повторный, третий. Повторный. Үчүнчү жолу. Мерцание, фибрилляция. Кана, көздү жумуңуз. Жум көздү. Жум. Раз вот. Ес учунда? Сопор. Супер. Ач көздү. Көздү ачыңызчы гана. Ач көздү. Көздү ачыңыз. Ач көздү. Ачыңыз. Карап туруңуз.
Қарап тұрыңыз. Оор ахуалда келген. Азыркы күндө дагы өзүнүн акыл эсине келелек. Бул жерде чоң аябай менин көп баягы жагын камтыган ишемикалык инсульт болуп эсептелет берди. Азыркы күндө өзүнүн дем алуусу өзүнчө. Мэрде атайын жеңилирээк дем алсын деп мэрде трахеостомия коюп койгонбуз. Ал жерге мынау менен кислород берилип атат, кислород менен дарыланат. Анан тамак ичкен жагы дагы бунуку начар. Ошон үчүн кошумча мындай трубка, насогастральный зонд менен ошо тамактандырабыз бул жерден. Өзүнчө тамактана албайт. Азырынча өзүнө келелек. Инсульт негизинен бул оору баягы улгайган кишилердин оорусу да. Айрыкча ишемикалык оору менен улгайган кишилер. 60-70-80ден жогорку ушундай кишилер оорушат. Геморрагикалык инсульт менен ал кан басымына байланыштуу да. Алар менен салыштырмалуу жашы төмөнүрөөктөр оорушат алар. Мына бул оорубуздагы ишемикалык инсульт менен келген. Мына бүгүн 8-чи күн. Мына 8-чи күн болсо дагы өз алдынча дем алуу системасы калыбына келелек. Мына моментип аппарат менен дем алып атат. Мына берде трахеостомический трубка коюлган. Мына аппарат менен дем алат. Тамактануусу дагы мына зонд менен аркылуу. Анан кошумча дагы ушул ишемикалык инсульттун үстүндө могу болуп аткан судороги. Дем алуусу өзүнчө болуп, кан басымы ордуна келип, анан кийин тамактана баштаганда аны бөлүмгө которобуз, анан калганын бөлүмдөн барып дарылайбыз берден. Биз реанимация бөлүмүндө болдук. Мына бул жерде мына дежурный биздин реаниматологубуз менен апко жасап болгон ооруларды берден көрдүк. Эми дарылардын негизги дарылардын баарысын өзүнчө коррекция кылдык бул жерден. Эми булар кошумчасын каалаган учурда өзгөрүүлөр боло турган болсо, реаниматологдор өздөрү кошумча алымчаларын кошо беришет. Негизинен жалпысынан бүгүн аныктадык. Кандай акыл? Не ооруду? Не кыйнап атат сени азыр? Айтчы. Баш ооруйт. Анан? Баш айланат. Азыр айланбай калдыбы? Айланат атабы? Кол буттун күчтөрү жакшы. Колун түшүрчү. Колун түшүр. Ушундай бош коюп коёк да. Кана, карачы мындай, түз карап тур. Qarab tur. Qancha kun bo'ldi yotgani? Bosh. Tiling ko'rsat. Qanday ahvolingiz? Qo'lni ko'taringiz chiqina. Ko'zni yumib turingiz. Qaysi qo'lni? O'ng qo'lni ildiy tushiringiz, o'ng qo'lni. Da. Boş karmak tur. Шубулжан гору кармалбатты, көтөрүлдү түшүп кетет. Сейчас уже лучше. Давление стабилизировалось. Есин жоготту, давлениесин көтөргөндө. Да, явление синкопа. Карап турыңыз мынаны. Ээрчип турыңыз. Бутты ачкана, бутту көтөрчү, эки бутту тең. Бош. Көтөрүп көр. Бул жерде ишемикалык инсульт менен, ишемикалык инсульт деген мээнин ошо сол тарабына кан айлануу системасы бузулганда ошодон барып туруп анан кийин сол капталы, оң капталы паралич болгон. Азыркы күндө мына кыймылы жакшы, колун көтөрүп калды. Өз алдынча басып да калды. Азыр ошо ошентип канча күн болду бу? Сегодня 6-7 день даже. Ну, гемангиома печени бароген,
Жакшы, өзүңүз басып жүрөсүз азыр, жакшы болуп кеттиңиз. Как самочувствие? Ничего. Ничего. Что беспокоит сейчас? Такого ничего особо не беспокоит. А что случилось? Что случилось? Ну, инсульт схватил. Когда? В субботу вечером. Вот эту субботу Да, вечером, да. внезапно. Как это случилось? Скажите нам. Как, ну, я немножко работал там на улице физически. Физически. Ага. И вот почувствовал, тележку загрузил, там этим самым, почувствовал слабость. Ну, потом потихоньку начал голова кружиться, и все, я домой дошел, лег спокойно. Ну, и Тошнило? Рвота была? нет, не тошнило. Не было? Рвоты не- слабость была. Только такая, слабость была, да? и Где слабость? Какая рука, нога? Правая сторона. рука и правая нога. Ага. Ну-ка, поднимите обе руки. Вот так. Угу. Ну, сейчас лучше? Сейчас лучше. Сейчас лучше. Но было хуже, да? Было лучше, хуже, да. Было хуже. А с речью все нормально было? А? Речь? Речь нормальная, да. С речью. Или было затруднение? Нет. А нога как? Ну-ка, ногу. И ту. Так. И ту. Вместе можете поднимать обе? Была Где слабее? Вот эта нога слабее, да? Отпустите. Отпустите. Язык, ну-ка, покажите. Хорошо. Ну, следите за молоточком. А геморрагияны кантип койдуңар? По МРТ? Остановились. Ага. Все хорошо. Ладно, выздоравливайте. Спасибо большое. Биринчи кезекте биз могу көздүн чанагын карайбыз. Эки жагы бирдейби? Анан карегин карайбыз. Эки жагы бирдейби? Айрыкча инсультта өзгөрүп кетет. Бир жагы чоң, бир жагы кичине, же бир жагы жанагындай жарыкка реакция берсе, бир жагы бербей калат. Анан кийин нистагым деп коебуз, мында караңыз. Мында жок экен. Толукпу көздүн кыймылдашы нары бери жогору, ылдый, толукпу аны карайбыз. Анан беттин түзүлүшүн карайбыз. Эки жагы симметричный, ушундай. Же бир жагы түшүп турабы. Анан тилин көрсөтөт. Тилин көрө биринчи тили деген ашказандын күзгүсү дегенде ошондой эле мээнин да жапа чеккенин көрсөтөт да. Бизге тилди усабайт. Мына көрүңүз. Бунун тили мына средняя линиясы түз кетип атат. Эгерде инсульт болгондо бир жагына кышайбы. Сюда поверните. Вот так. Он бир жагына тил бир жагына кышайып калат да, инсульт болгондо. Тил жагына же бул жагына кышайып калат ошентип. Сөз карайбыз. Анан колдун күчтөрүн карайбыз, көтөрө алат, сүйлөгөнүн, сүйлөй алат, сүйлөй албайт. Так жооп берет. Сөздү сүйлөш кыйынбы же болбосо баягы сөздү табыш кыйынбы, анысын билебиз. Анан ошодон анын инсульт бар жогун карайбыз. Биздин жумушубузду тартып эфирге чыгарып, инсульт бөлүмү бар экен, инсульт менен күрөшкөн адамдар бар экен деп ошентип информация кылдырып элге таратып, анан кийин сөзсүз түрдө мына ушуну көргөн адамдар дагы мен ойлойм кандайдыр бир деңгээлде ошо инсультный буларга коркунуч пайда болот. Инсульт болбосун, инсульттан сактанса болот экен деген пайда болот деп ойлойм да. Ошондон анан кийин ар ким өзү күрөшүш керек инсульт менен болбосун деп туруп. Жакшы, рахмат силердин келгениңерге. Аман эсен жет рахмат. Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.